Жакында бир уулду кызды болдук. Сизден сураныч, бөбөктөргө ат коюп берсеңиз, дуа кылыңыз. Алла таалам өмүрлөрүн берсин. Машалла, Алла таалам имандарын, ден соолуктарын берсин. Кудайга Куранда, хадистеги аттар эң жакшы аттар. Уул боло турган болсо Абдулла, Абдурахман, Абдурахим. Алла тааланын аттарына абд деген сөз менен кошсо болот. Абдурраззак, Абдулгаффар, Абдуррахим, Абдулвасит, Абдулбасир, Абдусами, Абдутавваб. Аттарга Алла тааланын. Абдусабур жана башка. Кыздарга отурган болсо, аялдарга пайгамбарыбыздын жубайлары, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кыздары, сахабияттар, Мариям энебиз, Асия энебиз, Хафса, Зайнаб, Рукайя, Фатима, Айша, толтура. Алхамдулилlah. Туура суроодо жакшы. Ат коюу чоң нерсе. Шариятыбыздагы бул ибадатка кирет бул дагы. Пайгамбарыбыз жакшы ат койгула деген. Эрте кыямат күнү атыңар менен, атаңардын атыңар менен чакырыласыңар деген. Анан кээ бир риваяттарда келет, алымдардан уктук эле, мен бир тактап китептерден карап көрүш керек эле. Бала төрөлүп, үн чыгарып өлсө, төрөлдү дагы иңа деп өлүп калды. 1 секундтан кийин эле. Болду. Буга ат коюлат. Ат коюлат. Так. Экинчиси бул кусул кылынат. Үчүнчүсү кепилденет. Кепилденгенден кийин жаназа окулунат. Бардык ирети менен коюлат да. Эгерде үн чыгарбай эле өлгөндө өлүп калган болсо, демек ал ичинен эле өлгөн экен. Бу дүйнөнүн 1 секундасын көргөн жок. 1 секунда бир дем алган жок. Ага азыркылар аткарылбайт. Ат коюлбайт, кепинделбейт, кусул кылынбайт, жаназа окулунбайт. Албетте, аны бир эмеге сурпка мындай ороп, алып барып көмүп коет. Эми мындай айта турганымда, үн чыгарды, өлдү, ат койбой коюп койду. Кыямат күнү айтат экен, мен ага шапаат кылбайм дейт экен. Түшүнөсүңөрбү? Балагатка чейин өтүп кеткендердин бардыгынын шапааты кабыл. Пайгамбарыбыз айткан, жаш балдар эгерде, жаш кыздар көз жумуп өтүп кете турган болсо, эртеге кыямат күнү Алланын алдында ата энесине шапаат кылат экен. Кантип ата энеси күнөөкөр болуп, дозокко бара турган чечими чыгып калса, бул жаш бала перзент айтат экен: Алла, мени кошо, ушулар менен кошо дозокко сал мени деле. Же менин шапаатымды кабыл кыл деп булардын этегинен кармайт экен да. Алланын тарабынан жооп келет экен: сен шапаатың кабыл, ата энең бейишке алып кетпет дейт экен. Ошо ат койгонго, ат койбой койсо шапаат кылбайт дейт. Ат коюу, так что бул маанилүү нерсе да.